Assalamu alaikum, qadırman qırgızстандыктар, урматтуу чарбагерлер. Кошкор бизнес боюнча bir кичине видео обзор жасап кетеличи. Мен bundan канча убакыт алдым, бир айдан өтүп калды окшойт. Ушул Жалал Абадтан, Сузак районунан бир агамын короосун тартып кеттим эле. Анан ошол жерден тартып бүтүп, кандай короо канча сомго курулган, кандай кошолор багылат, кантип багылат, ошол жөнүндө видео жасап кеттим эле туугандар. Анан видеонун аягында сүйлөдүм эле, ушунга окшогон доброволецтер болсо, бирөөгө жакшылык каалагандар болсо, ушундай үйүндө чакан бизнеси барлар болсо, жаштар менен бөлүшөм дегендер кабарлагыла деп телефон номеримди айттым эле. Анан ошондо бир ай мурда мага бир агам кабарлады эле. Ушу мен дагы үйдө кошолорду кармайм. Кааласаң келип тартып кет. Бирок мен сөзгө жогуракмын. Анан өзүң сүйлөп тартып кете бересиң. Мен түшүндүрүп коем сага деди. Анан эртең келем, бүрсүгүнү келем деп отуруп, ушинтип бир ай өтүп кетти туугандар. Мына бүгүнкүгө насып кылган экен. Только кошкорлордун жарымы сатылып кеттир да. Майли эми насып кылганы. Бул жерде мына сарайды азыр айтып түшүндүрүп кетем силерге туугандар. Кандай сарай, кандай шартта. Мынга окшогон козуларды агам терет экен да, бул этке эмес экен. Эми этке болсо этке деле сата берет бирок. Бизнестин основной немесин айтып берейин силерге. Каяктан пайда келип атканын. Булар ушундай козулар мынакей. Жанагы коро кой айдаган койдун кылдуусун кармаган чарбагерлерден ошолардан барып козулардан терип алат экен да агам. Жанагы биринчи сатылып аткандардачы. Кымбатыраак баада анан терип алат экен дагы. Анан уруктукка багат экен буларды. Ушулар былтыр алынган козулар экен да, былтыркы козулар экен да. Азыр 2 тиш болуптур. Мына жакта бир тазырактар бар окшойт булар. Напка калганда күчтүүрөөк экен булар. Ошондой экен туугандар. Азыр мына сарайды айтып кетейин дагы. Анан буну кошкорду башынан чекеден түшүндүрүп берем силерге. Ушундай эле сарай мына. Ушундай эле сарай. Мына арт жагы пескоблок, үстү жөн эле шифер. Анан аз агам айтышы боюнча кышта деле ушул жерде кармалыптыр. Ошо үстүн клёнка менен жабыптыр, нар жагын жабыптыр, күн тие турган жагын жана прозрачный клёнка менен жабыптыр. Чтобы шамал өтпөй турган, бирок күн чыкса ысык бере турган болуп. Мынанча-мынча жанагы шамал, кар аралаш ушинтип астына кирип кете турган маалдарда бияка дагы кичине бирдеке тартып коюлаттыр. Кар шамал уруп кетпесин бияка. Ошондой. Анан ушул жерге козу малында камайт экен. Ушу ар бир номун эсептеп эле камайт экен. Номдон бирисинде 11, бирисинде 13 ушундай экен. Ошо башын тыгып жей турган жер. Жөн эле мындай обычный эле мына сарай. Пескоблоктон. Анан бунун мага бир минустерин айтып берди, туугандар. Мына биягы кең болуп калган экен дейт. Нар жагы кете көз чамада азыр айтайынбы, бир 3,5-4 метр да. Биягы эничи. Анан узуну бир 10 метрдей бар. Көз чамада. 15 жыл кылабы биягы? 15 жыл кылат нар жагы, узундугу. Мына ушул жерде, бул жерде нар жагы кең болгондуктан кошкорлор көбүнчө көп сүзүшөт экен дейт бу жерде. Ошо көп сүзүшпөсүн деп, бияга эндигин тарыраак кылып, мына фундаменттин үстүнө акыр болсо мондай болуп мына. Мондай акыр болсо нар жакта жерде кошкорлор жүргөндө, жанагы жүгүрүп оборот алып келип сүзүшкөнгө место жок болот экен да ошондо. Кийин биякты кургандан кийин биякта кошкорлор сүзүшкөнүн көрүп, кийин биягын ээн тарыраак кылып, биякты баштаган экен, пока бүтүлөй экен. Бияк куда калса быйыл бүтүп калса тартабыз кайра. Ошондой тууганда. Мына немен фундаменттин үстүнө эле, цемент куюлган цементтин үстүнө эле акыр кылынган. Жыгаштан эле. Анан жанагы пол кылып көтөрбөдүңүзбү? Ушундай пол кылып көтөрүп атышат азыр десем, агам айтат, мына отун эле акча болуп атат. Анча-мынча мына астындагы кыйын чабып, бул деле пайда. Үйгө аяка бияка керек болот. Мына азыр мына кошколор азайып, мынга жем берет экен азыр мына темир акырга. Анан чөп-чөптү бияктан жерде жей берет экен. Мынтип эле иш кылып коюптур мына. Профилден эле. Профилден. Оны жанагы газ баллонунду экиге бөлүп эле акыр кылып коюптур мынакей. Эшик ачылса ачылат. Шыпырып коебуз бияка ошол жерден эле. Суусун куюп коюп ошол жерден ичип алышат мына. Ушу. Эми расходун деле мен сураган деле жокмун. Канча кетет эми жерге?
Берге эч канча деле кетпedi туугандар. Жыгачтар өзүдөн чыккан, а? Пескоблок сатып алдык. Эми бул канча пескоблок? 3-4 миңдик, 5 миңдик пескоблок. Bir porter, bir reis geldi. Ооба, бир портер пескоблок. Муну өзү эле куюп коебуз мына. Бир достар чакырып эле ушу отуруп, сүйлөшүп отуруп эле кылып коебуз муну. Эч канча деле бир астын турба менен жакшы болгон мындай. Сен нерге жыгач койсоңуз бул жүдөмүш көрүнүп калат нерчи. Кошкорлорду көбүнчө эми мен тарткандардын баары эле ушу багып, семиртирип этке сатат эле. Агамда булар уруктукка кармагат экен мына. Şu koçkorun turganын караган фигурасын. Бул жанагы агам көп koçkor алганда бир койду көп кармаган 100, 200, 300, 500 койлорду кармаган адамдардын жанагы кылданган койлор бар го. Кышыган, жылда жоготуп кылдай берет. Ошолардын койлорунан барып эми жанагы козуларын чыгарабыз деп аткан маалда. Козуларын чыгарып аткан маалда оптум алат экен да мында. Жакшы-жакшыларын терип. Şu уруктукка чыга турган. Ана мынтип чоңойгондо фигурасына карап, мында ниторактарын жоготот экен анан. Ниторактарын эткеле сатып, көрктүү, жакшы урук бере турган, жакшы козуларды чыгара тургандарынан алып калат экен. Азыр мына жерде мен кегиче, мага айтканда дагы көп эле болчу экен, азыр мен кегиче дагы сатылып кетиптир көп. Кайда зыянын деле айта албайбыз да, бул иштин. 10 mingden 15 mingge чейин алынган былтыр. Былтыр алынган, 10 миңден 15 миңге чейин. Эми кышы менен кадимкидей эле 300 грамм, 400 грамм, 500 граммдан жем жеп турду. 300 граммдан 5,5 килограммга чейин жем жеп турду булар. Дагы деле жеп атат. Булар жанагы уруктукка дегендер булар айдап багылат да, жагандай. Уруктукка баккан кочкорду токтотконго болбойт экен да. Камап бакканга болбойт дегенден биз бул жакта чектери бар. Чектерге ушуларды айдап эле бактык. Айдап эле багып жем берип, бир маал жем берип коебуз. Бир маал жем. Эртели кеч айдайбыз. Бул жанагы элдин баарына эле окшоп эле таңга маал чыгып кетип, күн ысып калганда, күн чыкканда кайра келет. Алып келип жем салып коесуңар. Жем салып коебуз. Бир эле маалбы? Бир эле маал. Бир эле маал азыр канча азыр 1,5 килограммдан жеп турабы, канча жеп? Азыр 600 граммдан 700 граммга чейин точно өлчөгөн жокмун, где-то ушундай көз чама менен ушундай жеп. Көз чама менен 600-700 граммга чейин бир кочкор жем жейт. Эртең менен чыгып кетип, таңга маал чыгып келет булар салкын кезде. Анан 8, 9, 10дорго калып калбай, күн жылып, күн ысып калганда булар уже от жебей калат монтип. Бирин аласын, экинчиси башында көрө жата берет. Ошондой маалда кайра келет экен туугандар. Кайра келип, мында 700 граммдай жемин жеп чалкалайт экен. Мына былтыр 15 миңден алынган болсо булар. Жакшы кылданганын эми кымбат сатат да. Жем берип Мынакей жаныбарлар. Мен ой ичкерге кирип куйруктарынан тартайчы булардын. Тургандарын караган, наркын караган муну турган. Узун жаныбар. Ооба. Мен базарда көрсөм, мисалы үчүн эң чоң кочкорду кече бир кочкор чыкты, мисалы үчүн Ленинскийге. Нокен Ленинскийдин базарына 120 миңге бербей койгом дейт. Эмиде 100 миңге болсо сатам дейт кайра. Мына бүгүн базарда, Жалал Абадтын базарында 70 миң, 80 миң деп турду. Эми алар чоң кочкорлор. Булар алардын алдында кичинекерей. Фигурасын көргөн мына. Жаныбарлар. Только bunga мындай неме керек да. Көз керек да bunga, жакшылап сындаш керек да кочкорлор да. Терип атканда. Буларды алып атканда катачылык кылбай алыш керек да. Мындай чоңойгондо кандай кочкор болот билип. Анан эми бир аз чоңоюп, өзүнө келип баштаганда уже мисалы ниторак чыгып калса сатып беребиз кайра. Этке башка жака. Анан көчкө кетет да сразу. Ниторактар көчкө кетет. Анан чырайлары калат кайра. Карагыла. Не только алып келип эле багып, жемди берип, семиртип, былтыйтып, анан алып чыгып сатуу. Ушинтип эле жөн эле үйдө кой кармагандай эле кой кармайбыз, мына айдап эле багып келебиз, камайбыз, жемди беребиз. Ушундай эле режимде кармалат булар.
Az жемин жеп алсын, bir айдап тағы көрсөтөйүнчү буларды. Мына экөө дәрілі екен да. Бұлар неге айделін әка бұлар? Бұлар любой бұрын күштісі болады ба? Күштілерінен екен бұлар, Бұлар күштілерінен. Азыр бір айда өледі тартайлы. Жем жесін жаңар еко. Бұлар башқаша нарқылармен чоқ емес екен, бұл башқа баг екен да, значит. Күштілерінен екен да бұлар. Ака, бұны 15 мыңден алған болсаңыз. Анан 1 жыл қармасаңыз. Бұлар бағы общий режимделе қармалады екен да, ма? Кәдімгідейле қармалады. Жөнөкөй қой қармағандайлы. Өзгөчө немес жоқ. Ооба. Только şu сындысын алыш керек болды. Бұлар дем азыр пулдап атканда қандай көшкө деле сурап келет да эми. Көш өзү бул жерде 36 кошкор бар эле. Общий. Кандалып калынгандар. Күзүндөчү. Ноябрда баа талап бүткөндө камаганда. 36 кошкор бар эле. Андан көшкө сатылып, нерден 1,5 билет да. Кудай өткөрүп атман эбин нерсе. Ооба. Аларга сатып отуруп 20 та калды эле. 20 танын ичинен анан сатылып азыр мына 12 та калды да. 12 та чыгат. Ооба. Аларды кандай уруктуга этке саттыңызбы, кандай алдыңыз? Мына 20 тасы уруктуга болчу. Ошо 8 урукка деп алышты. Жака элдегилер. Ооба. Карап басын келишкениңер, э? Келишип алды. Мен азыр мындай эле атайынбы, кеңчи мына кеңчи. Мына кошкорлорду 20 миңдин үстүндө да бар, где-то 25 ке чейин да бар. Мен өзүм атышым боюнча ушундай. Ооба, сиз базарда жүрөсүз. Ооба, базарда жүргөн боюнча. Буларды сиз канчадан сатасыз эми? Этке, мен этке чагып айттым муну. Көз чамада. Азыр мындай кылайын. Муну атайын бөлдүк го. Эки арата 10ду бул жака кылчу. Муну 10ду жөндө эле кылып айттым. 30 миңден оптун берсе, 30 миңден дедим. Түшүп берем. Ошо ушундан сатып аттыңыз, э? Ооба. Жакшы экен. Берки саткандардын бири 35-40тан кетип атты. Онун далары бар. Наркка окшогон күчтөлөрүнөн дең, э? Жана. Сеп атканыңар буларын тизилип. Аз муну көчкө сатсаң деле 22-23 миң. Ооба. Кетип атпайбы? Көчкө деле ошо 25 ке чейин кетти, ооба. Азыр эми муну уруктукка ошондо 30дун үстүнө кетти, канчадан бердиңиз ошондо? 30 дедим. 30дан дедим. 30 дедим. 30дан деп саттыңыз, а? Эми эттин келишебиз. Эттин үстүнө саттасыз да эми. Дегенден кийин түшүп берем. Мына туугандар, эттин үстүнө эле бир аз. Ооба. Кошток берет экен да буна. Эттин үстүнө кичине жемдердин акчасын чыгарып. Ооба. Эттин үстүнө мына жемдердин акчасын чыгарсак болду экен да мына. Ушундай бизнес экен туугандар. Оптум алса жакшы болот да, арзан болот. Оптумга дагы ким алса дагы ооба. Оптумга арзаныраак берет экенсиз да? Берем. Ушундай туугандар, карагылай. Азыр эми бир сезон башталып атат. Сезон башталып атат, аякта эскилерден да, мына жаңылардан дагы терген экенсиз да? Пока бөлөлекпиз. Бөлөлексиз бар да? Бөлөлекпиз. Өткөндө бир жерден келип калды эле. Бир жакшылары жок деле. Берде жок жакшылары. Жөн эле алдыңыз эткеле булар, э? Булар ушундай кошкорлор бүт этке кетти. Булар уруктка кирбейт. Булардын ичинде чырайлуусу жок экен. Уруктукка жарай турган. Булар жөн эле этке кетет экен. Этке сатып жок кылат экен буларды. Уруктукка жарай тургандардын эми издеп табат экенбиз. Буларды сатып бүтсөк, чоктогон жерлери бар, ал жерде бөлүнө элек да. Кечирээк болот, атайын сүткө тойгузуп. Сүткө тойгузуп туруп тең ал монойлар да. 20 күн бар да аларда. Атайын кошкорду жакшы койдун кылыңга баккандар да бар. Аябай жакшы экен, туугандар. Көрүп көзүм куанат булардычы. Атайын мондай чырайлуулары, терлиген кылдуулары турсачы. Коронун бөлкөдө сартар деп коп, кызык ишке бакаман дейт го. Кызык ишке бакаман дең? Эртең менен боштун, эртең турасың багындаттан кийин. Ооба. Секинчи кайтарып келесиң. Намаздан кийин айланып келесиң. Монда эле 2 саат убактың бөлөсүң. Ошондой бир айдап көрсөтөлү бир фигураларын. Жаңар буга карагылай. Некон карагылай. Куйруктарды көрсөңөр буларды. Куйруктары средний экен да? Зеркальный куйруктар болсун. Зеркальный дейби буну? Ачылып турат да. Ачылып турган куйруктар мындай. Булар эки тиш болду эми, э? Эки тиш эми болду. Былтыркы марттагы козулар. Былтыркы марттагы козулар экен да булар. Муналарды ошо 30дан деп сатып аткан болсоңуз, ака. Мына экөөнү күчтүүлөрүн канчадан деп атасың да? Муну келишебиз. Булар келишесиз. Булардан дагы көп болчу сатылып экөө калды дейм, э? Булар 40 үстү. 40 үстү булар. Карагыла туугандар, ушундай бизнестин шунусунда дагы
Өзүңөрдүн ой пикириңерди сөзсүз жазып кеткиле мына. Көп багат бизде кочкор семиртип алып чыгып сатабыз. А мондай кылдуусун терип, буга бирок өтө жакшы бир опыт керек. Жакшы бир тааныш билиш керек. Көз керек, жакшылап козуна карап сындаш керек. Ошо сындаганда деле адашканын этке багып ордунан жылдырбай эле бөлүп туруп эле нар жака ордунан жылдырбай эле багып семиртип этке сатып жок кылабыз. А чырайларын мынтип алып калабыз. Эки кылып, толтуруп, ишке жарай турган кылып, айгыр кылып, анан койго кошобуз. Азыр наркыларын чыгарайлы да. Жаныбарым турганыңар калай? Тикке турат го жаныбар. Бак базарда көп койдун арасында булар жакшы көрүнбөй калат да. Тыгындачы. Тыгы кылып турган болот. Хош. Жаныбарлар. Хош. Но берки козлардан аралашып кетти эми бияка. Мынадан аралашып кетти. Хош. Хош. Жаныбар. Куйруктарын көрдүм. Мынасы да деле мынасы узун. Мен анча койду жакшы сындай албайм. Узун бойлуу экен да бул. Куйруктарын көргүлө жаныбар. Акайым булар гисар бошондо, эмне булар? Тажикстандагы элитный гисарга кирбейт бул. Алардыкы эми Өтө күчтүү. элитный деп коет, аларды кочкорлор сатылып атпайбы 300 миң, 200 миңден. Жанагы элитный деп 200-300 миңге сатылып аткан кошкорлордон эмес булар. Бул өзүбүздүн гисарлар булар, а? Бул биздин. Атасы немеси гисар, ошоктон келген. Булардын атасы ошоктон келген таза гисар. Элдер болсо баягындай аяктан Тажикстандан чыккан гисар деп аңдаштын кереги жок. Булардын атасы ошоктон келген. Ооба. Уруктукка деп. Онолардыкы мисалы үчүн жүндөрүнөн айтып турат да. Ооба. Келген адам деле көрүп ажыратат да буну. Бул уруктукка кошкор алып аткан адам ал жинде болбойт дең ал, а? Көп жылдан бери кой кармап жүргөн, койду кошкорду өзүндө карап туруп эле туура ата турган адам болот. Мына жаныбарлар. Ошондой тургандар. Ака, мына анда номерди жазып коеюн, да? Сизге чалып, азыр комментарий жаза берип, уруктук алабыз дегендер болуп калса анчамча. Жазың. Номер жазып калтырып коеюн тургандар ушу астына. Анан калоочулар ушу акама жазып, чалып, кайрылып, жакканын келип тандап, басып сүйлөшүп, ушу берки 10 үчтүп 30 миңден эми жакын эле айтыпсыз да аны. Жакын эле айттым. Жакын эле айтыпсыз да аны. Колам десе кемит берем. Ошондой экен тургандар. Жакын эле экен, эми ал өзү этке деле 25 миңдин үстүндө болуп, 25 миңге чейин болуп атат. Ушу 25 миңдин үстүндө сүйлөшөт экенсиңер да. 30 миңдей эле жакын эле мындай, простой эле. Берки эко 40 миңден кеми барбы бер күчтүүлөрүнөн? 40-тын үстүндө бүтөт экен алар. Сатылып ушулар калыптыр да. Бу жерде ошо жер толук кошкор болчу экен мурда тургандар. Айтып өттүк. Кош. Кош эй. Мыналар витти буза турган болду да мулар аралашып. Кош. Кош, жана. Ама кошкор айдасаң ушуларды айда да мына маза кылып багасың да. Али жүдөмүш кишига жерге сүдүрөлүп бир плакат болуп окшуп ушундай эле жүрө бергендер көңүлүңө келбейт айдаган. Мынтип жылдырап турса, бирисин карасаң экинчисин көрүп карагың келип. Андыктан оюңар жазгыла тургандар. Мага дагы ушундай бизнес жакты, же жакпады, же бунун минустары көп, же бул иш кыйын. Дагы ушундай. Бул ар бир ишти колунан келген адам кылат. Андыктан калоо тилектер болсо, жазып чалып алам дегендер болсо, чалып сурап билип, тилим дагы айланбай калды. Ошондой тургандар. Ушундай болгон кошкор бизнестен обзор болду. Тынч болла, бар болла. Ассаламу алейкум.